Бишкектеги феминисттер пландаган жүрүш аялдардын шериктештик маршы деген ат менен уюштурулган. 8 мартта феминисттик кыймылдын өкүлдөрү Борбор калаадагы жеңиш аянтына жүрүш өткөрүүгө чогулган. Андагы чакырыктар чектен ашып, улуттун маданиятын бурмалаган айрым бир жазуулар менен чыкканын коомдук активисттер билдирүүдө. Жүрүш ызычуу менен коштолуп, акцияга 30га чукул адам маршты таратканга аракеттенген. Эки тараптуу ызычуу орун алган соң күч органдары коомдук тартипти бузгандарды таратып, айрым адамдарды тергөөгө алып кеткен. Акыркы учурларда айрым бейөкмөт уюмдар кыргыз маданиятына жат көрүнүштөрдү жайылтууга аракеттенип келет. Феминизмдин идеялары кыргыз менталитетине каршы келип, коомчулукту нааразы кылып жаткан жагдайлар көп. Феминизмдин идеяларын, принциптерин кыргыз эли кабыл албай турганын айрым талдоочулар билдирет. Кырмызы желектерди көтөрүп, кырмызы шарларды көтөрүп, өздөрүнүн лозунгаларын жазып, анан кийин баягы каяндагы уят сыйыт кеткен бир сөздөр менен лозунгаларды көтөрүп чыгышы биздин маданиятыбызга, биздин ата бабабыздан келаткан баалуулуктарга сыйбай турган нерсе болуп калды да. Атайын уюштурган бир күчтөр болсо керек. Болбосо биздин асыл зат аялдарыбыз, кыргыз аялдары бул ишке барбайт деп ойлойм. Мен дагы бир ушу ичиме жүрөгүмө орткан нерсе, ошо жерде бай аттуу баштуу кээде саясатка аралашып жүргөн кыздарыбыздын чыгып алганы бул аябай уят нерсе болуп атат да. Качан биздин аялдарыбыз, биздин кыргыз аялдары ушундай бетбактыкка барган эле. Эми муну саясатка аралаштырып, бири колдоп, экинчиси өкмөттү жамандап, үчүнчүсү президентке чейин асылып атканы бул дагы бир болбогон иш. Кыргыздар байыртадан аялдын үйдөгү жана коомдогу ордуна өзгөчө маани берип аздектеп келген. Кыргыз маданияты жыл өткөн сайын жашарып, дүйнө эли суктанып келе жатат. Ал эми айрым бейөкмөт уюмдар кыргыз коомчулугуна жат болгон көз караштарды жайылтуу, каада салтты бекем карманган элге чоң сокку болуп жатканын билдиришет. Бейөкмөт уюмдарды көзөмөлдөө коомдун талабы болуп жатканын да кошумчаланат. Жок деп айтышыбыз керек, но биз канткенде дагы кыргыз мамлекетибиз, кыргыз журтчулугубуз. Бизди азыр мына дүйнөдө канчалаган чоң өлкөлөр, дөш өлкөлөр мына өзүнүн таасирин арттыруу менен калагандай бөлүп жарып башкарганга өтө кызыктар экенин эч качан унутпасак. Мына маданиятыбызды иритип талкалагандан, тарыхыбызды бурмалагандан кийин, бүгүнкү ошол менталитетибизге доо кетирип аткандан кийин, мындан кийин дагы ошол биздин жанагы өлкөбүзгө таасирин арттырып алып, каалагандай бизди сырттан башкарууга мүмкүнчүлүк алганга аракет болуп аткандыгын биз эч качан унутпашыбыз керек да. Биз муну менен мына кийинки муундарга муну жайылта турган болсок, бул кечирилгис нерсе деп айтар элем. Азыр мына учурда бейөкмөт уюмдар жөнүндө мыйзамдагы жогорку кеңеште кароодо турат да. Булардын жанагы жалпы ишмердигинин ачыктыгын бир мындай камсыз кыла турган, же болбосо өзгөчө алардын жана каражаттарды кайсыл жактан алып атат, кайсыл максаттарга жумшап аткандыгы жөнүндө бир контроль кылса бийлик дегенде болот, ага каршылар да көп болот. Бирок мына ошол НПО деген бул өтө көп да бизде. Мен деле мына бир НПОнун жетекчисимин. Мен көбүрөөк ошол экологиялык багытта сырткы эл аралык уюмдардын колдоосун мына көрүп эле атабыз. Ал пайдалуу, максаттуу жакка жумшасаң, анын эч залалы болбойт да. Жөө жүрүш Феминале жана 8-365 деп аталган коомдук кыймылдар тарабынан уюштурулгандыгын укук коргоочулар билдирди. Бишкектеги феминисттердин маршында 11 кишиге ири суммадагы айыппул салынды. Митингге катышкан 6 аял жана коомдук тартипти бузууга катышкан 5 кишиге 30 000 сомдон 60 000 сомго чейинки айып салынганын Свердлов райондук ички иштер бөлүмүнөн билдиришти. Маалымат катары айта кетсек, ушундай эле тариздеги жүрүш өткөн жылы да уюштурулган болчу. Абдумалик Базарбаев, Айбек Сөн, жаңылыктар.